Революцияны генийлер ойлоп таап, акылдуулар аны ишке ашырышат. Бирок өзүрүн капсынан келген адамдар көрүшөт деп айтып коюшат экен. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы социалдык жана маданият бөлүмүнүн экс бөлүм башчысы, Элдик кеңеш саясий партиясынын төрайымы Роза Нурматова айым болмокчу. Саламатсызбы, Роза айым? Саламатчылык. Жогоруда айтылган ойго көз карашыңыз кандай? Ушул чын эле ошондойбу? Революцияны генийлер ойлоп таап, акылдуулар ишке ашырып, бирок өзүнүн келесолор көрүшөт деген. Келесолор эмес, капсынан келген адамдар. Капсынан келген адамдар. Айткан сөзүңүздө эч кандай калет жок. Сөзсүз түрдө ошондой. 2005 жылы дагы, 2010 жылы дагы элдик революция деп айтып атабыз. Чындыгына келгенде үзүрүн таптакыр башка адамдар көрүп атат. Бир эле маселени айтып кетейин. 2005 жылкы революцияда келген бийлик сөзсүз түрдө өзүнө бир жыйынтык чыгарыш керек болчу. 2010 жылкы келген бийлик адан эки эсе көбүрөөк бир жашынакай бир жыйынтык чыгарып туруп, ошол каталарды кайталабайм деп деш керек болчу. Тилекке каршы андай болгон жок. Ошол 10 жылкы революциянын активдүү катышуучу адамы катары мен бүгүн толук кандуу ошентип айтып кете аламын. Себеби бир башка эле бир маселени айтып коеюн. Люстрация законун. Эгерде 10 жылы келген жаңы бийлик ошол революциялык кырдаал оор болуп турган мезгилде келишти, элди пайдаланышты. Ачык эле айтам, буну 14 адам баягы биз айтып атпайлыбы, өзүн өзү шайлап алган. Сиз убактылуу өкмөт мүчөлөрү жөнүндө айтып атасыз да? Азыркы кезде ошону айткым келип кетет. Айтып атамын, ооба. 14 адам, канча деген адамдар ошол жерден жүздөп топ болуп көпкө чейин жүрүштү. Жарым жылга чейин жүрүп, ар бир эшикти акмалап, люстрация законун кабыл алгыла деп. Бирок люстрация закону 10 жылда эмес, бүгүнкү күнгө чейин кабыл алынган жок. Тилекке каршы. Мына мен ошодон революция бир эле маселеден дагы революция өзүнүн баягы ойлогон ой максат тилегине жетти деп жеткен жок деп толук айтып кетем да. Роза айым, мен бир нерсени тактап алгым келип атат да, сиздин оюңузду билгим келип атат. Азыр эл арасында эки анча ой жүрөт да. Көпчүлүгү ошол сиз айткан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жана аны колдогон адамдар Кыргызстанда 2010 жылы революция болду деп айтып жүрүшөт. Бирок жыйынтыгын көрүп аткан кээ бир адамдар революция болгон жок деп айтып жүрүшөт. Төңкөрүш, бийлик алмашуу болду деп айтып жүрүшөт. Сиз кайсыл жагына көбүрөөк ыктайсыз? Ар бир мындай баягы канжыгага башты сайып, бир чоң үмүт, ниет, тилек менен чыкты да. Жанагы жерде карапайым гана жыйыттар тиги бейгүнө кетишти. 2010 жылкы. 2010 жылкы революцияны айтып атам. Бирок тилекке каршы кандай десем, баягы да сөзсүз түрдө тиги башкаруу системасы алмашылды. Биз деген парламенттик мамлекетти орноттук деп деп айтышып атпайбы? 2010 жылкы алынган конституция боюнча биз парламенттик башкаруу системасын 2010 жылы кабыл алынган. Мен өтө басым жазап айтып кетет элем. Баягы таңууланган баш мыйзам боюнча. Эмне үчүн таңууланган баш мыйзам? Себеби кандай акыбалда референдумду өткүздүк. Кыргызмын дегендин жүрөгү туйлап баягы кан жутуп турган мезгилде, түштүк коогалаңы чыккан мезгилде ошол кезде кабыл алынбады беле. Андан дагы анысыз келгенсип, бул тынчтык үчүн стабилдүүлүк керек деген гана урандар кетип атпадыбы? Ушуну кабыл алсаңар эле тынчтык өкүм сүрөт, баягы стабилдүүлүк орнойт деген гана ниет менен, ошондой ниет менен гана тиги кабыл алынды референдум. Референдум аркылуу баш мыйзамды кабыл алдырды. Бирок бул жерде бир чоң маселе бар да. Элдик революция деп бийликке убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү келди. Элдик революция болсо
сен ошол элиңден бир жолу жок дегенде 25 жылдын ичинде, 20 жылдын ичинде элден да бир жолу сурап коюш керек да. Урматтуу менин элим кайсы башкаруу системада жашагың келет деп туруп, парламенттикпи, же президенттикпи, же аралашпы деп. Анан кийин элдин бардыгына чыгып, бүт бардык бийлик колунда, массалык маалымат каражаттары, бүт телевидение дегендей, бийлик, айыл өкмөтү, айыл башчысынан баштап бүт бардыгы өзүнө караштуу адамдар элге дагы түшүндүрүш керек эле да. Парламенттик башкаруу системасында кандай болот, президенттикте кандай болот, аралашма системада кандай башкаруу системасы болот, элдин тандоосуна коюш керек болчу. Бул жерде дагы бирден бир эң чоң жаңылыштык кеткен. Бийлик баягы биз ушу темирди кызуунда чап демекчи келип отуруп калдык, Кудай бизге берди, мынакей келип отуруп калдык да бийликке ошону эки колдоп кармап калалы деген ниетте эле мындай шаштырып эле. Менимче баягы азап бүткөндөр болду тилекке каршы. Бардыбыз ошо баягы мындайча айтканда кан жутуп турган мезгилде ошону шашылыш түрдө өткүзүп жиберишти. Эч ким эч нерсени түшүнгөн да жок. Баягы келип референдумга добуш таштагандар деле аз болду да, өзүңөр билесиңер да. Анан кийин менимче бунусунда дагы туура эмес болду. Албетте азыркы кезде баягы ааламдашуу доорунда баягы биздин бөлүнүп жарылып турганыбыз дагы мүмкүн башка бир күчтөргө, сырткы күчтөргө кызыктыр. Ошонун планы менен биз дагы кетип баратабыз. Мына карабайсыңарбы? Эл мурун 2005 жылы 10 жылга чейин Бакиевчилер, бийликтегилер, анан башкалар деп экиге бөлүнүп турбаду. 10 жылдан азыркы бүгүнкү күнгө чейин биз канчага бөлүндүк? 200төн ашуун партия, түндүк түштүк, Акаевчи, Бакиевчи, убактылуу, бактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө караштуулар деп Текебаевчилер, Келдибековчулар, Текебаевчилар, ата журтчулар, булар өрөөнгө, кокту колотко, жада калса эми урууруларга дагы бөлүнүп атпайлы. Ошону ким жаратты? Бул сөзүңүздө калет жок, бул чындык. Бул бүгүнкү күндүн чындыгы. Ачуу чындыгы тилекке каршы. Менимче муну эч ким жокко чыгара албайт. Роза, мен бир нерсени тактап алгым келип турат. Сиз азыр айтып атпайсызбы, убактылуу өкмөт келери менен ошол капысынан келип калган бийликти кармап калуу максатында эл менен кеңешпей туруп биринчи конституциялык реформаны жүргүзүшкөн, кандай башкаруу керек экенин элден сурабай туруп деп. Бирок менин эсимде бар, биздин улуттук телевидение аркылуу түз эфирде бир 75 мүчөдөн турган жана конституциялык кеңешме дейбизби, жыйын дейбизби, ушундай ичине арасына жанагы атолдук активисттер, ар кандай көз карандысыз коомдор, уюмдар, ошолор кирген, юристтер кирген. Бул ошол эл менен болгон, элге түшүндүрүү болгон аракет эмес беле? Же андай эмеспи? Биз мени бир маселе абдан түшөлттү. Өзүңөр дагы билесиңер, баягы баш мыйзамдын түп нускасы жок деп. Бул жакында болгон окуялардын бири. Ошондо баягы аң сезими ордундагы адамдын бардыгы мындай ызаланат дагы экен. Эмне үчүн анда кайсы мыйзам менен жашап аттык биз? Эмненин негизинде жашап аттык? Сөзсүз түрдө башка мамлекеттерде деле баягы баш мыйзамы жок. Илгерки ата бабалардан калган салты менен жашап келаткан мамлекеттерде эле, өнүгүп келаткан мамлекеттерде эле жок эмес дүйнө жүзүндө. Андайлар да бар. Бирок баш мыйзам деп атып, түп нускасы жоголду деп эл журттукка, дүйнө жүзүнө дагы биз шылдың болбодукпу? Абдан шылдың болдук. Баягы өтө чоң бир шылдың болдук. Баш мыйзамды ошондо мага бир ой келди. Мен бунун элдин бардыгынын ушул жерде бийликте отургандардын азыркы кездеги президенти баш болуп, ошолордун бардыгына баягы эсине салып кетким келди. 2008 жылы оппозиция Бакиевдин бийлиги табында кезде бектеп биз бириккен элдик кыймыл болуп биригип, ага чейин революциялык комитет деп оппозициялык нукта жүргөн
тиги кыймылдар бар элек да. Анан кийин бир топ адамдар, Текебаев баш болгон, Болот Шерниязовтар болуп Америкага кеткен. Ал кезде Равшан Жээнбеков, Байболов, Абдрахманов деген биздин кыргыздын жигиттери Америкада жашачы. Баягы башпаанек таап, издеп дегендейчи. Ошол кезде ошол жактан келип, өзүңүздөр билесиздер, бүт бардык массалык маалымат каражаттарында жазылган, эч кандай деңгээлде эч ким кабыл алган жок Америкадан. Баягы тиги Госдептин гана бир жөнөкөй гана специалисти кабыл алды дегенчи, кызматчысы, жөнөкөй кызматчысы кабыл алды деген гана сөздөр болгон. Андан кийин Мадлен Олбрайт айым менен мурунку госсекретарь, Америка Кошмо Штаттын госсекретари Мадлен Олбрайт менен жолукту деген сөздөр болгон. Ошонун кийин көп узабай баягы Текебаевтар Бишкекке келген соң 2008 жылдын ноябрдын аяк кеч күз эле биздин Бишкектеги Орус драм театрда, Чыңгыз Айтматовдун наамындагы Орус драм театрда ошол баш мыйзамдын проектисинин презентациясы болгон. Ошол презентацияга катышкан адам катары айтып койгум келет. Мана ошондо парламенттик бул Америкадан алып келинген конституциянын үлгүсү. Тиги үлгүсү. Ошондо жанагы презентация учурунда ошо залдан 4-5 киши гана биз каршы болгонбуз. Анын ичинде Азимбек Бекназаров, Топчубек Тургуналиев, азыркы СДПКнын депутаты Анвар Артыков, мен жана Эркин Бөлекбаевтар гана ордубуздан биз каршыбыз, биз ага даяр эмеспиз деп залда отуруп ордубуздан кыйкырып гана калганбыз. Эмне үчүн ага каршы болгонсуздар ошол конституцияга? Анткени мындай да эмнеси жаккан эмес, тиги негизи парламенттик башкаруу системасына биз даяр эмеспиз. Кыргыз эли өнүп өскөн, дүркүрөп, экономикасы дүркүрөп өскөн, мамлекетте экономикасы күчтүү өнүккөн мамлекеттерде ошондо гана баягы экономикага жараша адамдын аң сезими, бүт бардык нерсе да жогорулайт. Ошол мезгилге биз кандай качан келген гана маалда мүмкүн дагы бир 20 жыл бардыр, 30 жыл бардыр, бирок биз үчүн ал эрте нерсе. Парламент башкаруу системасы. Анан кийин биздин мынакей 2010-дон 15-жылкы парламентте азыркыны айтпай эле коеюн, айттырбай өзүңөр деле билесиңер. Мурунку кеткен парламенттин курамын карап койгула. Ал жерде 3 чоң бир нерсе бар да, чоң нерсе жатат. Биринчиден түп тамырынан баягы бийликтин горизонтали, вертикалын талкаланган. Анткени ошол парламентке келген фракциянын тыңчыкма лидерлери элди айыл өкмөтүнөн, айыл башчысынан баштап министрликке чейин бөлүштүрүп алышкан. Демек, бийликтин вертикали талкаланды деген сөз. Бир жерге башыйып деген жок болуп калды да. Мынакей, мисал үчүн мен министрлик, алдагы ички иштер министрлигинин мисалын айтып кетким келет да. Министри бир жанагы башкаруу коалициясында отурган СДПКныкы дейли, анын замдары ар бир фракциядан коалицияга кирген. Министрдин тилин укпайт замдары. Каяка барат? Түп-түз эле өзүнүн фракция партийный лидерине келет. А бул эмне деген иш болот? Эч кандай иш бербейт да. Биринчиден жоопкерчилик деген жок, эч ким жоопкерчиликти мойнуна албайт. Экинчиден баягы моралдык жагы, материалдык жагы. Ар бир чоң бир анализ кылып көрдүк. Ар бир депутат бизге өтө ыдыраган бюджеттин учурунда өтө бир кымбатка туруп атат. А бизге кымбат баалуу депутаттарды эми алыбызды чамалашыбыз керек да, биз дагы бюджетти карашыбыз керек. Бир завод, фабрика жок болсо иштеп аткан дегендей. Ошон үчүн ар бир депутатка бир жылда 1 миллион сомдун тегерегинде сарп болот экен. Чогуу кеңешке менимче бир жылда 800 миллиондун 850 миллион да 1 миллиардка чейинки
1 миллиардка чейин акча каражаты сарп болот бюджеттен. 120 депутат ошондо ар бирөөсүнө где-то миллиондон көбүрөөк жардамчысы, машинеси, телефону дегендей. Жардамчысы, баягы командировкасы, анан кийин жанагы өздөрүнүн дагы башка эмелери бар да, сарп кыла турган нерселери. Бул сөзүңүзгө Анан кийин үчүнчү жагы да бар, моралдык жагы деп дагы биз анализдегенбиз. Моралдык биринчи бийликтин вертикали жок. Экинчиден жанагы материалдык жагы ыдыраган бюджетке кедергиси тийискен. Жана үчүнчү жагы бул моралдык жагы да. Анан кийин арасындагыларды карабайсыздарбы? Партиянын мүчөлөрү. Ар бир партиянын мүчөсүнүн арасында кимдер гана жок? Базаркомдон баштап баягы коррупцияга шектелгендер, уурулукка шектелгендер, жанагы уюшулган кылмыштуу топтун мүчөсү деп шектелгендер, жада калса порно актер деген наамга, каймана наамга калгандар дагы арасында отуруп атпадыбы? Анан кийин кайсы парламенттик мамлекет жөнүндө айтабыз? Мен ойлойм, бардык нерсени сатып алса болот. Бардык нерсени уурдап алса болот. Бизде Кыргызстанда тилекке каршы. Бардык нерсени тартып алса, сатып алса, уурдап алса болот. Бирок профессионалдуулукту, кесипкөйлүктү эч убакта эч нерсеге сатып албайсың. Ал деген турмуш жолунда күндөп, жылдап басып өтө турган чоң тепкич, баскыч. Ошон үчүн мен ойлоймун, сөзсүз түрдө профессионалдуу парламент келиш керек. Саны мындай эмес. Саны экесе кыскарылган. Баягы эки мажоритардык, анан кийин партийный тизме бу деп атпайлыбы? Жок. Сөзсүз түрдө бир мандаттуу эле болуп, менин жекече көз карашым ошондой күчтүү, профессионалдуу парламент келип, жалаң гана мыйзам чыгаруу жана ошону аткарганын контролдогон гана бизге мыйзам чыгаруу палатасы керек. Палатасы керек дейсиз. Роза айым, мен сөзүңүзгө толук кошулам. Себеби эң туура айттыңыз. Демократиянын эң биринчи элементтеринин бири болгон парламенттик башкарууга биринчи кезекте коом даяр болбосо, ал эч кандай жыйынтыгын бербей турганын биз түшүнүп атабыз. Тескерисинче, сиз айткандай башкаруу системасын жана вертикалдык башкаруу системасы бузулганын, башында биз жанагы бийлик бутактары бир адамдын колуна топтолуп калды деп безилдегенибиз менен, кийинки өзгөртүлгөн конституция боюнча 5-6 гана партия лидерлеринин колуна топтолуп, анан алар сиз айткандай ошол айыл өкмөттөрүнө чейин приватизация кылып алгандай, ага толук алардын партиянын тизмеси менен келген депутаттар толук кандуу көз каранды болуп отургандары, жана башка жана жоопкерсиздик бири-бирине түртө салган. Мунун бардыгы биздин парламенттик башкарууга але даяр эмес экенибизди айгинелейт. Сиз 99-жылдары Акаевдин башкарып турган убагы болуп калат. Андан кийин 2005-жылдары, по-моему, мен эгерде неме айтпасам, сиз ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы социалдык жана маданият бөлүмүнүн бөлүм башчысы болуп иштеген экенсиз да. Бул деген эми менимче социалдык жана маданият дегенде бул бөлүм абдан чоң бөлүм болуш керек. Социалдык кармактарга көп немелер кирет да, мындай жагдайлар кирет. Сиздин оюңузча канчалык деңгээлде революциялык мындай бир маанайды түзгөн кырдаал бар болчу ошол Акаевдин убагында, Бакеевдин убагында? Анан дагы бир негизги маселе, сиз чогуу жооп берсеңиз деп ойлойм да, кийинки ошол революция деп коелук, мейли революция болсун, революция жолу менен келген убактылуу өкмөттүн биринчиден канчалык деңгээлде закондуу болчу алардын келгени, өздөрүн убактылуу өкмөт деп айтканга. Экинчиден, келип бийликке келгенден кийин ошол сиз башкарып турган бөлүмдүн призмасында карасак, канчалык деңгээлде социалдык жана маданий бир төңкөрүштөрдү, өзгөрүштөрдү элге сунуштай алышты? Ушундай бир сиз мындай адис катары айта аласызбы, бир өзгөрүү болду деп? Революция дегенден кийин баары жактан революция болуш керек да.
бир эле конституция эмес. Эми баягы революция болду дегенден кийин баягы коомдук формация түп тамырынан өзгөрүш керек эле да, туура. сөзсүз түрдө. Бирок коомдук формация өзгөрүлгөн жок. Бир гана баягы мындай аты гана өзгөрүлүп, биринчи, экинчи жанагы позицияда отурган адамдар гана өзгөрүлгөндөй болду да. Анан кийин бир кайрылууда жасаганмын мен 11-жылы Атамбаев мырзага. Ошондо тиги сиз көпүрө боло аласыз. Көпүрө болуп келгенсиз. Жада калса Германияга дагы жалгыз барып келген өзүңүзсүз Бакиев мырзанын ден соолугун сурашып, Бакиевден жакшы адам жок турбайбы деп айткан адамдардын бирисиз. Премьер-министр болуп турган мезгилиңизде ошончо адамды курмандыкка чалбай, анда мындай жакшынакай болуп сүйлөшүп алсаңар болмок экен да. Анткени баягы 14 киши өзгөрүлдү, калгандары бардыгы эле ордунда деген суроо салганмын. Жакшы суроо берген экенсиз. Түздөн түз гезит аркылуу, жанагы деньги власть деген гезит аркылуу ошо суроону узатканмын. Эми мындай да формация өзгөрүлгөн жок. Баягы бул жерде мындай бир уюшулган бай топ менен экинчи бийликте отурган ошол эле бай топтун баягы өзү чара бийлик талашмай гана болду деп ойлоймун. Эми карап көрбөйсүңөрбү? Бүгүнкү күндө баягы бийликте абдан жакшы деген адамдар эртеңки күнү кызматтан кеткенден кийин оппозицияга чыга алып атпайбы? Ооба. Анан кийин ал жээкте жүргөндөр кайра бийликке келсе, бийликке келе калат дагы, бийликтегилер кайра тил жээкке кетип эле баягы ордун эле алмашып атат. 25 жылдан бери ошондой эле болот. 25 жылдан бери эгемендүүлүктү алгандан бери эле ошол гана кейпибизде келе жатабыз. Принцип деген каякта калды? Мындай принцип деген да болуш керек да. Анан кийин жок, саясатта биз мындай оппонентпиз, анан кийин турмушта биз доспуз деп дагы айтышып атпайбы азыр чыгып алып интервью бергенде. Менимче бул жерде сөзсүз түрдө эң биринчи бардык нерсе кадр маселесинен башталды. 2005 жылы деле шайлоонун шайтан оюндары бирден бир себепкер болду. Сот бийлигинин адилетсиздиги, акыйкатсыздыгынан кесепетинен дагы болду. Анан үчүнчү эң бир чоң маселе кадр маселеси. 10 жылы деле мынакей ошол эле нерселер кайрадан кайталанды. Бул жерде мындай болуп атат да, чоң бир ажырым кетти. Эл менен бийликтин ортосунда 2005 жылы болобу, 2010 жылы болобу, эми жөнөкөй эл, карапайым эл, ар ким өзүнүн тиги баягы арабасын өзү тартып келатат. Жалаң гана ушу бийлик бизге тоскоолдук кылбаса, бут тоспосо деген гана тиги ниет болуп атпайбы? Бул жерде чоң ажырым пайда болду. Себеп дегенде элди жана башында басым кылып айтып кеттим. Эл катуу бөлүнүп жарылып калды. Мына парламенттик башкаруу системасын биз киргиздик деп 2010 жылкы кабыл алынган таңы уланган баш мыйзамдан кийин эл партияларга да бөлүнүп калбадыбы? Мурун түндүк түштүк, жанагы дагы кайталап кетем, Акаевчи, Бакиевчи, анан кийин тиги убактылуу өкмөткө караштуулар деди эле, эми партияларга да бөлүнүп атпайлыбы? Партияларга да бөлүнүп, бул бизди жакшы нерсеге алып келбейт эч убакта. Бир айылда керек болсо бир үй бүлөдө аялы бир партияны колдоп, тиги бала чакасы экинчи партияга, үйдүн кожоюну тиги күйөөсү үчүнчү партияга чуркап, бир учурда ошо 4-5 партиянын мүчөсү болуп, парт билеттерин көтөрүп алып дагы мактанып, кубанып, шылдыңдап жүргөндөр да тиги аз эмес да. Тилекке каршы биз ошого келдик. Аламдашу доорунда тескерисинче бир муштум болуп, бир идеологиянын, бир күчтүү улуттук лидердин тегерегинде биз өзөк болуп кыргыз эли топтолгондун ордуна биз чачырап атпайлыбы кайрадан? Өтө кооптуу абалда да турабыз деп ойлоп атам. Менчи баягы тышкы саясатты карасак дагы бул жерде сөзсүз түрдө өзүңөр көрүп атасыңар, Оганистан жаныбызда өтө опурталдуу маселелер көп. Биз ушу ички өзүбүздүн гана маселебизден чыга албай атабыз. Анан эл аралык деңгээлге чыгыш каяктан? Биз өзүбүздүн үйүбүздүн ичинде
өзүбүз регионалдык деңгээлден чыга албайт. регионалдык деңгээлден чыга албай атабыз. Анан мен дагы сиздерге айтып бир чоң нерсени ортого салгым келип турат, омуктуу оюмду. Чындыгында партиялар деле регионалдын деңгээлинен чыга элек. Мени түйшөлткөн бир чоң маселе бар. Мынакей азыр Кудай буйруса мыйзам чегинде президенттик шайлоо болот. Президенттик шайлоо болот. Мынакей азыртадан эле тиги түндүктөн тигил, түштүктөн бул экөө бириктир деген сөз болуп атат. Бул мен ойлоймун баягы жат көрүнүш кыргыз үчүн. Кыргыз бардыгыбыз кыргызбыз. Түштүгүндө да географиялык тиги Баткендеби, Таластабы, Көлдөбү, Нарындабы, Чүйдөбү бардыгыбыз бирдей кыргызбыз. Баягы 40 урууга бөлүнгөн 40 уруу бардык жерде тегиши жашайт. Ошон үчүн биз эмне үчүн түндүк менен түштүк биригишибиз керек. Демек, дымагы анчалык бийик эмес. Азыркы чыгып мен президент болом, мен мамлекетти башкарып төшкөрөм деп андан кийин азыркы отурган лидерлердин, партиялык лидерлердин бирөөү улуттун деңгээлинде, мамлекеттин деңгээлинде улуттук лидер боло албайт. Улуттук лидер бүгүнкү күндө жок. Мынакей жанагы айтып кеттиңиз, тиги 10-жылдан кийин деп. Ооба, 10-жылдан кийин тилекке каршы бейгүнөө жанагантип жаш жигиттер кетти, орто зар жигиттер кетти. Мен ушу Ала Тоо аянтында 10-жылы түнкү саат 12-лерге чейин жүрдүм өзүм. Элдик кеңеш тиги кыймыл элек ал кезде, ошо кыймылдын балдары менен чогуу жүрүп аттык. Таласта жоон топ балдарыбыз чыкты. Чүй тегерегинде, Чүй боорунда токмок болобу, тиги Московский район болобу, ушу бардык жакта биздин балдар дагы абдан баягы ушунчалык бир ниет менен, аруу тилек менен бир жаркын жашоодо жашайлы, татыктуу жашоодо жашайлы, адилеттүү, акыйкаттуу бийлик келсин деген ниет менен чыкты элдик кеңештин балдары. Бирок тилекке каршы 8-нен баштап эле баягы кол ийрисине тартат деп убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө, өзүнүн партиялаштары, өзүнүн жердештери, андан кийин өздөрүнө ыктаган топтор пайда болду да. Топтор пайда болду. Мынакей ошол топтордун гана башкарган кандайдыр бир бийлик болуп калгандай мага туюлду, аябайчы. Анткени бийликке келген адамга биз бардыгыбыз бирдей болушубуз керек. Биздин бардыгыбызга тегиз көз карап, керек болсо ошол кезде мындай да тескерисинче ата эне да, бийлик биздин атабыз. Ата деген 10 балаң болсо 9 бала деп коеюн, 9 өрөөн, 7 өрөөн турат, 2 шаар. 9, 7 балаң болсо 7 балага бирдей мамиле жасайт. Бирөөсүн жакшы көрүп, бирөөсүн түртүп салбайт. Иштен чыккан ийри жылан деп коет. Ал ата деген тескерисинче, эгерде оорукчаны болсо, же мындай башка балдарына салыштырмалуу, жош момуну болобу, кандайдыр бир мындай кичине бир алсызырагына көбүрөөк жаракер мамиле жасайт. Туура. Биздин бийлик тескерисинче болуп атпайбы? Биздин атабыз башкача мамиле кылып атпайбы? Ата журтчулар, булар бакиевчилер деди. Өгөй атадай болуп. Өгөй атадай, өгөй балдардай, өгөй баладай кылып туруп, а бирок карап көргүлө. Бакиевчилер дейбиз, бүгүнкү бийликтин тегерегинде ошол эле Атамбаев мырзанын, ошол эле жогорку кеңешти карап койгула курамын, ошол эле өкмөттүн курамын карап койгула. Бакиевтин жанында эң жакын жүргөн адамдар ошол эле жанагы Алы Карашевтар, ошол эле Сапар Исаковтар, бардыгы эле ордунда. Бул деген бул чындык. Буну биз мисалы үчүн жекече мен эч кимисине эч кандай бир каршылык эмес, эч кандай мамилем да жок, эч кандай мындай тийишүү катарында эч кандай. Бирок мындай ой жүрөт да, Роза айым, кечирип коесуз, сөзүңүзгө аралжы. Эми Акаев болобу, Бакиев болобу, биз баарыбыз эле иштегенбиз да. Сөзсүз түрдө. Деп дегенчи, буга кандай карайсыз? Чындыгында биз баарыбыз эле иштегенбиз да. Анан кийин сен Акаевдин убагында иштегенсиң, сен Бакиевдин убагында иштегенсиң деген канчалык деңгээлде туура эмес? Менимче мынтип жериген туура эмес. Анткени баягы бир эле элбиз, бир эле мамлекеттик кызмат бар да, туурабы? Мисалы үчүн Акаевдин учурунда мен ойлоймун, кадрлар саясатында баягы интеллигенция көпчүлүк басымдуулук кылып турду.
туура. Тиги Акаевдин учурунда, ооба. Анан кийинки келген Бакиевдин учурунда эмнегедир бир баягы жердешчиликке, тууганчылыкка, баягы кыргызчылык деген көп нерсе, досчулук деген нерсе өтө басымдуулук болуп кетти да. Бул жерде күчөп кетти. Анан кийин баягы паритет деген сөз бар орустарда. Тең салмактуу болуш керек. Барлык нерсе тең салмактуу болуш керек. Ар бир өрөөндүн өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ар бир өрөөндөн чыккан жакшы такшалаган кадрлар бар. Бул жерде менимче баягы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин кызматтагы кызыкчылыгы үчүн менимче ким канчалык деңгээлде коррупциялык иш аракеттерге аралашкан, ким канчалык деңгээлде баягы өкмөткө, элге, мамлекетке залакатын тийгизген деген өзөктүү маселени коюш керек. А бирок мынакей баягы биринчи эшелон эмес, экинчи, үчүнчү эшелондо баягы тиги мисалы үчүн министрликтерде, жергиликтүү бийликте, райондук же областтык тиги жергиликтүү бийлик болобу, ошол жерде баягы тиги орун басарлардан баштап, жардамчылардан баштап, баягы ошолордун бардыгын өсө өнгөнгө өбөлгө түзүп бериш керек, шарт түзүп бериш керек мамлекет дегенче. Анан кийин сен тигинин кадрысың, тигил учурда алардын үйүнө барып кухнясына казан аяк кармаган эмес да. Казан аяк кармагандар болду. Бирок ошону ар бир адамга мындай жекече, индивидуальный, жекече көз караш менен караш керек болчу да. Бул сөзүңүздө калет жок, себеби мен сиздин бир сөзүңүзгө абдан 100 эмес 200% кошулам. Кандай болгондо дагы жана адистигине, профессионалдыгына, эң биринчи кадр саясатына көбүрөөк көңүл буруш керек деп айтып атасыз. Менимче бул абдан туура, себеби азыркы эле ошол президентибиздин тегерегинде кеңешчиси болобу же болбосо жардамчысы болобу көп мындай өзүнүн аткарып аткан жумушуна дал келбеген интеллектуалдык деңгээли болобу же профессионалдык деңгээли болобу дал келбеген адамдар жүрөт деген көп сын пикирлер айтылып жүрөт. Бул да чындык. Мен ал сөзгө да кошулам, сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн эми алыс кетип эмне кереги бар? Бей өкмөт үйүндө иштеп жүргөн айымды шыр алып барып туруп вице-премьер кылыш социалдык тармакка эң мындай оор тармак. Жанагы революциялардагы, жанагы мен айтып кеттим, биринчиден жанагы кадр маселеси да бар ал жерде. Сот бийлигинин адилетсиздиги, ошолордун бардыгы биригип келип туруп, анан кийин социалдык бунт дагы болду да. Көйгөйлөр, жумушсуздук. Туура. Миграция, ички тышкы миграция. Эң башкысы жумушсуздук. Акчанын тиги баанын кескин түрдө өсүп кетиши. Ошолордун бардыгы мынакей революцияларга алып келди. Революциялык кырдаалды түзүп берет дагы, анан кийин жанагынтип баягы эпчилдер келип бийликке отуруп калат. Туура. Бул ой жүгүртүүңүз дагы туура деп ойлойм. Себеби көрүүчүлөр ойлоп калбасын, бул алып баруучу баарын эле туура дей берет экен, анан кошумат жарага окшойт деп. Бирок жок, мен сизге дагы сөзүңүзгө аралжы, мен дагы бир эки нерсени кошуп кетейин. Социалдык тармакка, анан кийин кайрадан билим берүү министрлигине, анан кийин алып келип кайрадан өзүнүн администрациясынын жетекчисинин орун басарлыгына бир мисал. Экинчи мисал, мынакей мен айтып кетейин, башкы прокуратура. Ал жерде адамдын тагдырын чече турган чоң бир тиги орган. Ошол жерге бир күнү, бир дагы күн жанагы прокурордук кызматкер болуп иштебеген, жардамчы же зам болуп иштебеген, же прокурор айылдык деңгээл, райондук деңгээлде иштебеген, областтык деңгээлде иштебеген, бир күнү тергөөчү болуп иштебеген адамдарды 2 айымдап келип, бирин кетирип, башкы прокурор кылып отургузуп атпайбы? Анан мен дагы ойлоп коем да, мисалы үчүн, ошол жерде отурган баягы тепкичтердин баардыгын басып келген прокурорлордун профессионалдык ар намыста болуш керек деп ойлойм да. Ошол жерден айтыш керек да. Мынакей канча деген даяр отурабыз прокурорлор.
сырттан алып келе турган тармак эмес да алчы. Ал жерге такшылган жакшы юрист болушу мүмкүн. 2 айым тең. Кеткени дагы, экси дагы азыркы отурганы мүмкүн, жакшы юрист болушу мүмкүн. А бирок тагдырды, ар бир адамдын тагдырын чечип, калчап өкчөгөнгө менимче профессионалдык деген болуш керек. Туура. Ар бир тепкичти басып өтүш керек бул жерден. Бул оюңуз абдан туура. Сиз азыр бир прокуратуранын мисалында айтып атасыз. Мен сизге муну эмнеге бардык тармактар ошондой. Туура деп атам, бул бардык тармакта. Мисалы үчүн мен болуп атат. телевидениеде 12 жыл иштедим. 12 жыл ичинде бир калп айтпасам бир 3-4 президент алмашты. Тилекке каршы бири дагы телевидениянын эмне экенин, масс-медиа эмне экенин түшүнүгү жок. Адамдар келип олтуруп, сырттан келгендер. Ал эми 20 жылдап, 30 жылдап ошол ичинде казанында кайнаган адамдар эмнегедир сыртта калып атканы, бул сиздин айтып аткан азыркы прокуратуранын мисалында айтып аткан сөздөрүңүзгө далил катары да. Жанагы сөзүмө тиги аягына чыгып коеюн. Мынакей 2005-тен 10 жылга чейин, 2005 жылга чейин тиги баягы мамлекеттин эгемендүүлүктү алып түптөлгөн мезгилдери болду да, чындыгын айтсачы. Анан кийин баягы интеллигенция бар эле деген ал чындык, интеллигенция иштеген деген чындык. Баягы мүмкүн бардык тармактарда. Анан кийин 2005-тен 10 жылга чейин баягы тууганчылык, бир тууганчылык, анан кийин балдарыбыз акылдуу болсо кантели дегендер, досчулук дегендер, жердешчилик, куда сөөк, тиги Кыргыздын эми жек жаат, тиги 3 журту бар, 3 журтунан тең бардык тиги жек жааты дегендейчи. Мен азыркы учурда болсо 2010-дон баштап баягы мынакей кыргызчылык баягы эле партия деген нерсе. Партия деген атка жамынып алып. Артка жамынып алып, атын эле жабып алып. Атын жамынып алып туруп, ар ким өзүнүн көмөчүнө гүл тарткан мезгил болуп атат. Туура. Бул бизде жакшылык калып келбейт. Жердештилик, регионалдык. Анан дагы бир абдан сөзүңүзгө кошумча, менимче сиз деле туура көрөт болушуңуз керек. Бизде абдан кландык башкаруу. Билинбеген бир үй бүлөлөрдүн, тууган тушкандардын бири-бирин колдоп, башкарып, бири-бирин сүйрөп, бийликте бири бийликте болсо экинчисин алып келип сүйрөп жүргөн дагы абдан көп топтор бар. Булар үчүн майдалап мисал кылып айтпайлы. Бул мындай да, бул партиялык, протагонесса, партиянын лидерлери деп коеюн. Мынакей ошолордун тегерегинде жазалап аткан нерселер да. Туура. Ошолордун гана тегерегинде жазалап. Бул содалашуу, акчасы бар. Ал түздөн түз содалашуу. Министрликтерди тиги айыл өкмөтүнө чейин, тиги айыл башчыларына чейин бөлүп алгандан кийин бул биз эмне деген мамлекетпиз? Эми муну бир ачык мындай, менимче азыр ушул убакыт, ошондой убакыт биз акта караны кара дечү мезгилге жеттик окшойт. Муну ачык эле айтыш керек. Илгери мындан 5-10 жыл башта узурпация власти бир адамдын колунда десек, азыр болсо узурпация власти кландардын, партийный босстордун колунда. Капчыкта бизден өзү тиги могу кабыл алынган, өзгөртүлгөн баш мыйзамдын деле, таңууланган баш мыйзамдын деле беренелеринде бар да. Бир дагы топ бийликти узурпация албаш керек депчи. Бирок иш жүзүндө тескерисинче болуп атпайбы? Эми биз жанагындай саясий терминдерге жамынып алып кыргызча подход кылып атпайбызбы? Кыргызчылык болуп атат да, ошодон бийик көтөрүлгөн лидер да болбой турат тилекке каршы. Эмне үчүн убагында эми калп болсо да, чын болсо да, мүмкүн жомоктур, мүмкүн чын болгондур, бирок бизде бар да бул факт. Манас төрөлгөн Кыргызда, Чыңгыз төрөлгөн Кыргызда, дүйнөгө киносу менен таанылган, актерлору менен, театры менен таанылган, адабияты менен, маданияты менен таанылган Кыргызда эмне үчүн улуттук деңгээлдеги лидер чыкпай атат деп ойлойсуз? Мына сиз саясий партиянын төрагасы катары убагында мен дагы бир суроо берейин дедим эле, аны бир аздан кийин берейин, убактылуу өкмөт боюнча азыр ушул боюнча ой жүгүртсөңүз да. Тилекке каршы баягы ошо 200дөн ашык партиялардын арасында дагы ошо мен дагы бармын тилекке каршы. Анткени баягы саясатка аралашпайын дегениң менен баскан турганың бүт бардыгы саясатташтырылып калды.
аралашпаганга айла жок болуп атат. Сиз жанагы туура айтып кеттиңиз. Ааламга дүңгүрөгөн Манас бабабыз, Чыңгыз агабыз бар дегендей, ал деңгээлге көтөрүлгөнгө мынакей азыркы күндө мынакей бүгүнкү күnkү саясат болуп атат. Дагы бир ирет айтып кетем. Адилетсиз саясат. Адилетсиз саясат эле болуп атат. Баш көтөрө турган балдар мынакей жогорку кеңештин курамын карап койгула. Жалаң гана олигархтар. Анан кийин мунуга келерки шайлоого карата жанагы шайлоо боюнча кодексти өзгөртүү киргизебиз. Жанагы залогту 100 000 сомдон көтөрөбүз деген дагы инициатор болгон депутаттар бар. Демек, карапайым адамдарга бөгөт коюлат деген сөз. Капчыктуулар гана баягы озук ишик болсо да байдын уулу сүйлөсүн деген нерсе гана болуп атпайбы? Ошондой болуп атат. Ошого көтөрөбүз, залогту көтөрөбүз. Сиз жана президенттик шайлоо боюнча айттыңыз. Шайлоо боюнча 500 миллион сом деп Бабанов 100 миллион сом бар бүгүнкү күндө, ошону көтөрөбүз деп. Бир эле киши бар деп бизде бири саналып эле атат. 500 миллион сом ким залог коюлат? Ошолордун бардыгын көтөрөбүз деген инициатор болуп атат. Демек, биздин мамлекетте жалаң гана капчыктуулар, байлардын гана заманы деген сөз. Келди деген сөз. Ошол келди деген сөзчү. Анан кийин ошонун бардыгын көрүп, угуп туруп зээнин кейит сөзсүз түрдө. Карапайым элдин арасында, мынакей сиз менен биздин арабызда баягы жогорку билимдүү, адистиги өтө бийик, колу жолу таза, эч бир ыплас нерселерге илишпеген, илинбеген, бирок өзүнүн бир деңгээлинен жогору чыга албаган акчанын жоктугунан, капчыгынын жогунан жанагы биздин атка минерлерге тең ата боло албайт. Бир гана ошол жерден эң жакшы мыкты кыз жигиттерибиз бар. Жигиттерибиз көп айрыкча. Чыга албайт. Чыга да албайт. Анан кийин бул жерде бир чоң мындай ичкүптүм бар, нааразылыгым бар, көйгөйүм бар айтып коеюн. Буга биз эл дагы себепкербиз. Себеби ар бир шайлоодо эртеңки куйруктан бүгүнкү өпкө деп ошо 500 сомго, 1000 сомго дагы добушту сатылып атат. Добушту сатпаш керек да, тандоо жазаш керек барып. А биз барабыз дагы тандоо жазап туруп шайлаш керек. Биз шайлабай эле барып туруп добушубузду сатып коюп атпайлыбы? Мына акча бер дагы койчу, бир пакет продукт алсам дагы тамак аш алып калайын депчи. Анан 5 жылдык өмүрүбүздү биз ошо сатып алгандардын колуна өзүбүз эки колдоп карматып берип коюп атабыз тагдырыбызды. Менимче элдин дагы ойгонуп, баягы ар бирөөбүздүн аң сезимибизге мындан ары минткен болбойт деген жетиш керек. Мен мисал катары айтып кетейин. Баягы өткөн бир жолу кетип барат, таксиде кетип баратып, Баткенденмин дейт, тиги жигит ыйлактабады. Эжеке билесизби дейт. Бир партия келип дейт. Касапчы аркылуу бизге 1 кило эт таратты дейт. 260 сом. Биздин добушубуз 260 сом экен деп ыйлактайт. Мынакей андай көрүнүш бардык жерде болду. Бүт мамлекет боюнча болду. Бергениңерди дагы, алганыңарды дагы деп туруп ошону жоопкерчиликке тарткан адам болгон жок да. Аны кайра ачык өздөрү билет да. Өздөрү ошону жазады. Кайра бири-бирин таза шайлоо өтөт деп. Мен азыр деле күмөнүм бар, өтө чоң. Таза болоруна? Таза болоруна өтө чоң күмөнүм бар. Эми менимче азыр ойгоно турган убакыт келди го дейм. Ойгоно турган, ойлоно турган убакыт келди. Болбосо кеч болуп кетет. Кеч, абдан эле кеч. Кеч болуп кетет. Биз деген көп нерседен кеч калдык сиз деле. Көп нерседен кеч калдык. Биз баягы мындай да өзүбүздүн напсибизди тыйып, мындай укрукту алысыраак таштап келечек. Мынакей өзүбүздүн эле таш чайнай турган малыбыз, бирок бала чака өсүп келатат, неберелер өсүп келатат дегендей, биз дагы ошолорго бир жашынакай бир мамлекетти гүлдөп өскөн, адилеттүү, акыйкаттуу мамлекетти калтырып кетишибиз керек да. Туура, туура. Эми Роза айым, мен сиз өзүңүзгө мүмкүн кичине каршы болоптур. Мүмкүн сиз макул болосуз. Мен элдин тарабын кичине неме кылып коеюн, себеби
бийликтеги жүргөн адамдарга караганда элди карапайым эл сөзүнө бекемирээк турган принципиалдуураак деп ойлойм да. Себеби ошол берген 250 сомун алып анан ким эле болбосун шайлоо алдында тим эле тоону томкоруп, ойду омкоруп атпайбы? Бейишти алып келип лампаларды дагы, комбайндарын дагы баарын жасайбыз деп. Анан байкуш эл 250 сомго 1 килограмм этин жеп алып анан уялганынан ушунун этин жеп алып айыр бар да, дагы да болсо айыр бар. Мен ошо көбүрөөк ыйман бар, айыр бар. Айбирдүүлүгүн сактап, алып койдум эле, алып койдум эле деп берип койгону. Анан бул жагынан биздин элдин бийликтеги азаматтарыбызга караганда принципиалдуулугун, айбирдүүлүгүн көргөнгө аракет кылып атам да. Мен кошулам сиздин сөзүңүзгө. Мен баардыгын жалпыга айта албайм, бирок ошонун негизинде 36% гана эл добуш берип атпайбы? Эми ошону колдонуп кетип атышат. 36 гана адам барып добуш берип атат. 10-жылы деле ошондой болду. 15-жылы деле. Статистика боюнча башкача чыгып атпайбы? 89, 90 бардыгы кошколдоп колдоду деп. Ошондой болуп атат тилекке каршы. Бирок бул жерде мен эмнени айтып кетким келет. Элден айланса болот. Азыркы кездеги бийликте ошо 25 жылдан бери утур бир жеке ары бери тиги өтүп турган эр азаматтарга бир чыдап келаткан, алардын эч кимисинин арманы жок кыргыз элинде. Жок дегенде эрке талтаң болуп төбөбүзгө да чыгарып алдык, жонубузга да мингиздик, башыбызга да чыгарып алдык алардычы. Жок дегенде карап көргүлө, жанагы саясий элитабыз деп айтышып атпайбы өздөрүнчө. Саясий элитабыз деп айткан себептери баягы отурган кызмат абалына гана пайдаланып. Башка жагынан эмес. Бул жерде карап көрсөңүздөр 25 жылдан бери жок дегенде ошол биздин мыкты тыңчыкма эр кулдарыбыз жок дегенде 2 созыв депутат болду. Кур дегенде. Кур дегенде. Кур дегенде министр болушту. Спикерлер болду. Губернатор болду. Бүт кызматтын баарын аркалады. Элде деле менимче булардын арманы жок. Туура. Болчу деңгээлин көрсөтүп бүтүштү деген. Көрсөтүп бүттү. Бирок ошол болбой эле кайра эле. Мен ойлоймун. Азыр саясий элита өзгөрүлөт, жаңыланат деп атпайбы? Президентибиз баш болуп 30-та, 35 жаштагы 40-ка чыга элек мынакей деп. Менимче ал туура эмес нерсе. Саясий элита деген сөз жалаң эле баягы жаш менен чектелбеш керек. Жаш менен чектелбейт. 60-ка чыкса дагы баягы аң сезимдин бийиктүүлүгү, көрөнгөчтүгү, профессионалдуулугу менен гана ченелиш керек бул нерсе. Розайым, темабызды башка немеге нукка бурсак да, сиз ошол убагында Бириккен элдик кыймылдын активдүү мүчөсү катары, андан кийин ошол анча-мынча позицияларыбыз келишпеген үчүн элдик кеңеште өзүнчө бөлүнүп кеттик эле деп айттыңыз сөзү. Биз могул программабызга даярданардын алдында мен сизден бир нерсени сурайын дедим эле да. Азыркы саясий абалга, туңгуюкка капталып калганыбызга бир эле Атамбаев күнөөлүүбү же убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн баары күнөөлүүбү? Жоопкерчилик бардыгында бирдей болуш керек деп ойлоймун. Мынакей карабайсыздарбы, жанагы баш мыйзамда жазылып атпайбы? Баш мыйзамдын тим эле өзгөчөлүгү бул жерде оппозициянын орду бар деп. Оппозиция деген оппозицияны бирөө шайлап койбойт. Оппозиция көкүрөктөн чыгат. Туура эмес нерсеге, адилетсиздик нерсеге, туура эмес нерсеге ичиңден кайнап оппозиция болосуң. Каршы чыгат, каршы пикир жаралат. Ошол эле кезде альтернатива берилет. Анан кийин менимче ошо парламенттик мамлекетпиз деп парламенттин ичинде эң бийик башкаруу бутагында отуруп алып, мен оппозициямын деп ошол жерде айтыш менимче абдан мындай күлкүлүү гана нерсе да. Менимче мындай нерсе эч жерде деле жок болуш керек, эч бир мамлекетте деле жок. Өстөр айтат, эч жерде жок, бизде гана ушул нерсе бар деп. Демек,
жалаң гана өз жеке кызыкчылыкты ойлоп туруп ошондой беренелерди киргизген деп мен толук кандуу ишенем, мен аны билемин. Анан кийин экинчи маселе 14 мүчөсү болду. Жалаң эле Атамбаевдин мойнунда эмес да бул жоопкерчилик. Ошол парламенттик мамлекеттин өзөгүн түптөгөн конституциянын атасымын дегендерде дагы күнөө бар. Ошол эле кеткен мүчөлөрүндө дагы бар. Өткөл президентте Өткөл сөзсүз түрдө теге мен эми ачыгын айтайын. 9 апрель күнү 10 жылы баягы бул жерде убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү портфелдерди бөлүштүрүп талашып аткан мезгилде теге жарымсы теге баягы кан жутуп теге жарадарлар да бар, жана бей күнөө кеткен балдар да бар, алардын эн атасы, ал эл өзүнчө, үчүнчү эл дүрбүп дагы өзүнчө жүрүп эметип атты. Ошол кезде баягы булар отуруп алып портфелдерди бөлүштүрүп аткан мезгилде үчүнчү тарап болсо баягы Бакиевке караштуу жакын тегерегиндеги бийликтеги, чоң бийликтеги мамлекеттик кызматта жүргөндөр кээ бирлери качып, кээ бирлери сыртка чыгып кетип, бекинип, жашынып жүргөн учурда 9 апрель күнү эртең менен кабар агенттигинде мен пресс-конференция бергенге мажбур болдум. Ошондо баягы мыйзам чегинен чыктык биз. Мыйзам теге айдыңына келишибиз керек сөзсүз түрдө. Бүгүнкү күндө ошо 9 апрель 10 жылы жалгыз легитимдүү орган бул жогорку кеңеш. СДПК Отунбаева баш болуп, Атамбаевдер, силер СДПК фракциясынансыңар, партиясынан 12 адам депутатыңар бар. Ак Жол фракциясынын коопсуздугун биз өзүбүз мойнубузга алып, коопсуздугун биз өзүбүз коргоп берели деп элдик кеңеш кыймылы деп биз чоң кыймыл болчубуз абдан. Деп ошол сөздү айтып, ошол жерде баягы де факто Бакиев президент эмес, бирок юридикалык тараптан де юра президент бойдон калып атат. 9 апрелде. 9 апрель күнү эртең менен саат 10-до, таңкы саат 10-до биз ошондо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө түздөн-түз пресс-конференция аркылуу мен кайрылганга мажбур болдум. Айттык, биз келгиле, кворумду түзүп берели деп 8 түндө дагы биз анча-мынча жогорку кеңештин ошол кездеги Ак Жол фракциясынан жанагы Кубаныч Исабеков бар. Ошо киши менен дагы вице-спикер болчу. Ошо киши менен түндөп жолугуп, коопсуздугуңарды биз мойнубузга алалы элдик кеңеш. Тиги кворум түзүп бериңиздер деп көпчүлүктөр менен жолугуп койгонбуз. Айттык, легитимдештирип алгыла өзүңөрдү. Баягы чек аралар жабылбасын, карапайым эл кыйналбасын. Эң биринчи де юра отурган президент Бакиевди импичмент жарыялап парламент закондуу түрдө. Экинчиден ошол Отунбаева айымды сиздер шайлап берип койгула премьер-министр кылып. Анан кийин жарым жыл болобу, 1 жыл болобу, ошодон кийин гана теги баягы шайлоого, президенттикке шайлоого теги шайлоо өтсүн, парламенттик шайлоо өтсүн деп биз ошондой сунуштарды киргизгенбиз. Бирок ал кезде угуш каякта, ар ким алар өздөрүнүн билгенин жазышты, бизди угуп да койгон жок дегендейчи. Анан кийин ошондо мен Отунбаева айым тууралуу айтып кетким келет. Булар эң биринчи декреттери менен конституциялык сотту жокко чыгарышты. Тилекке каршы. Анан кийин мен 11-жылы берген интервьюда, ошо 10-жылда көп интервью активдүү түрдө чыгып аттым, көп гезиттерге чыгып пресс-конференцияларда айтып аттым. Референдумдан кийин, баш мыйзамды кабыл алгандан кийин кандай кырдаалда кабыл алдык өзүңөр билесиңер, жана да баса айтып кеттим. Түштүк жанагы эң кайгылуу теге аламат болгондон кийин ошол окуясында учурунда кабыл алынган. Ал жерде бир дагы жерде теги биз президентти Отунбаева деп убактылуу болсо дагы өткөл кырдаалдын президенти кылып шайлап атабыз деген ал жерде бир дагы сөз жок. Демек, мен 9 апрель күнү эле айткам, бул самопровозглашенное правительство деп.
өстөрүн шайлап алган тиги өкмөт болуп калды деп. 15 апрелде алдагы биздин Кожомкул атындагы спорт сарайында, ордосунда элдик кеңеш чоң бир курултай өткөздүк. Бүт тиги республикабыздын, өлкөбүздүн булуң бурчунан келген делегаттар болду. Ошо жерде бардыгыбыз кайрылуу да жөнөттүк. Ар бир убактылуу өкмөттүн мүчөсүнө персоналдуу түрдө тиги колдоруна жөнөттүк, кайрылуу жасап, силер мынакей туура эмес, отурганда баягы атка отурганда эле туура эмес жерге отуруп алдыңар. 3 партия, Атамекен, СДПК, Акшумкар өзүңөр бардыгын бөлүп эле, өзүңөргө караштуу адамдарды коюп атасыңар. Бул туура эмес. Силер деген легитимдүүлүктү алышыңар керек деп дагы мыйзамдаштырып алгыла деп туруп 15 апрелде да кайрылганбыз, жолдомо жөнөткөнбүз. Ал бардыгы тастыкталган нерсе. Кабыл алынган жок ал. Демек, өз билемдикке салышты, кабыл алынган жок. Демек, мындай жыйынтык чыгарсак болот экен да, Роза айым. Былтыр 2016 абдан чоң талкууга кабылбады, коомдук талкууга. Президентибиз Атамбаев 31 августта жанагы көз карандык майрамдап атканда трибунадан Отунбаеваны мыйзамсыз келген президент болгонсуң дегендей бир капаланткандай бир сөз айтты эле. Азыр сиздин сөзүңүздөн мен жыйынтык чыгарып отурам. Бул анча-мынча чындыгы бар турбайбы? Бул жерде мындай эки жактуу караш керек да, мындай көп кырдуу нерсе болуп атат, көп бир чоң маселени жараткан нерсе. Биринчиден, Алмаз Атамбаев мырзанын айтканы туура. Бирок эмне үчүн аны 6 жылдан кийин айтылат? Эмне үчүн президент эмес айымдын колунан бийликти алды? Тынчтык жолу менен өткүзүп бербедиби? Туура. Суроо менен. Көп суроолор көп, бирок жообу жок. Бул биринчиден. Анын экинчиден, албетте ал маселени Атамбаев мырза ошол 10-жылы, 11-жылы колунан алып атканда мен албаймын. Себеби легитимдүү, мыйзамдуу президент эмессиз. Мырза тиги Отунбаева айым президент тиги биздин эжекебиз десе, ошондо менимче туура болот эле. Анан кийин экинчи моменти бар да, экинчи нерсеси бар. Эр жигит мырзалыгын, бийиктигин көрсөтүш керек ар учурда. Кандай гана кырдаал түзүлбөсүн, эркек эрктүү деген сөздөн да уңгусу. Эркек болуш керек, эрктүү болуш керек. Аял затынан бейирээк болуш керек. Туура. Ошол нерсени бая өзү чара башка жерден айтып, момундай деп туруп, ошол жерге чакыртпай эле, менимче адамдын мындай кадырын көпчүлүктүн алдында бийлигиңен пайдаланып, байлыгыңан пайдаланып, анчалык манчыркабаш керек. Отунбаева айымды ошол жерде мен аял заты катары абдан мындай аял мамиле пайда болду да. Эгерде мисалы үчүн мындай илгери биздин ата бабыбыздан калган нерсе, биздин кыз сайкалды билесиз. Туура. Билем. Абдан баатыр чыккан. Эр сайышка да чыгып жүргөн. Аял зат болгону менен. Манас атабыз менен эр сайышка чыккан. Бирок ошол кезде Манас бабабыз бул аял киши, аял зат эмеспи деп аярлуу мамиле кылып жаза сайган. Ошол эле учурда биздин кыз сайкал апабыз бул эрктүү адам. Демек, эркек болгондон кийин менден баягы бир тепкич болсо дагы жогору туруш керек. Мен ушу аброюна, беделин түшүрүп албайын эркек кишинин деп биздин кыз сайкал апабыз да жаза сайган. Бул деген тарых биздин. Взаимопонимание. Бул жерде мындай сый деген болуш керек да, сыйга сый дейт. Аял затты урматтап, ызаттап, өзү чара сөз түрдө баягы бир булар кандай десем, бардыгы биригип туруп бир акырдан жем жегендер да, мындайча айтканда. Бардыгы үзөңгүлөш, бардыгы бири-бири менен соратник дегендейчи, партиялаш, өзү чара чечишип алса болмок. Аны микрофондон пайдаланып, калың элдин катмарынын алдында башка чет мамлекеттин
дип миссиялардын алдында мен айткан туура эмес болуп калды. Бирок күйүп айткандыр. А бирок 6 жылда анча кеч пышты деп айткандан алысмын. Аны 10 жылы, 11 жылы деле бийликти колунан алып атканда түшүнүп билип турган. Айтса болмок деген. Роза айым, билинбеген менен чындыгында убакытты токтото албайт экенбиз. Көп көрүнгөн менен 1 саат бат эле өтүп кетти окшойт. Азыр сөзүңүздүн аягында аябай сонун мисал айттыңыз. Тилекке каршы биз ошондой улутка гана, биздин кыргыз улутуна гана тиешелүү болгон элдик байлыктарыбызды нукура жанагындай айтылбаган закон менен жазылбаган улуттук закондорубузду көңүл бурбаган үчүн да адашып жүрөбүзбү деген ой келет да. Эми сиз менен Кудай буйруса дагы бир жолу жолугуп сөздөрүңүздү кенен, ойлоруңузду кенен угабыз деп ойлойм. Эгерде туура көрсөңүз, ушуну менен биз бирибизди жыйынтыктасак, эгер акыркы айтчу дагы бир 2 сөзүңүз болбосо. Жана курултай маселесин көтөрдүңүз эле, мен ошого 1-2 ооз сөз айтып коюшум керек. Парс деп ойлоймун, менин жекече көз карашым. Ооба, ата-бабыбыздан калган салт. Бакиев бийлиги кетердин алдында дагы чоң курултай чакырган. Ал жерде тилекке каршы баягы дежурный курултайчылар деп коет. Баягы бийликте отургандар, ошолорго караштуулар дегендей. Топтолгон. Да, аркы жумадагы жанагы кеңешмеде отуруп, кеңешмеде отуруп, Атамбаев мырзанын оозунан дагы курултай жөнүндө сөз болду. Ал таңуланган баш мыйзамда жазылган курултай институту. Канчалык деңгээлде иштеди, ал башка маселе. Сөзсүз түрдө курултай институту болуш керек. Бирок курултайчыбыз деп курултайчылар дагы топ-топ болуп бөлүнүп адамдар дагы көп. Курултай тигиндей болуш керек, курултай мындай болуш керек деп. Кыргыз болгон соң сөзсүз түрдө биз ата-бабабыздын салтын улашыбыз керек. Ал биздин ата-бабадан келаткан, эзелтеден бери келаткан чоң бир нерсе. Илге тажрыйбабыз бар. Илгери курултай дегенде баягы бир кандайдыр бир чоң маселе чечилердин алдында курултай чакырчы. Курултай чакырганда элди чектеген эмес да. Коктоголотко барып, астыга чыгарып коюп, элди жар салып, тиги баланча күнү тиги жерде чоң курултай өтөт. Кеңешме болот. Баргыла ортого салып, баягы омоктойбузду ортого салып, кеңеш кескен бармагы оорубайт, ошол жерден чечели деген нерсе болгон. Азыркы күндө мен мисалы үчүн көп эле курултайга тиешеси бар адамдар, курултай институтун киргизебиз, жайылтабыз деген адамдар менен, көп адамдар менен сүйлөштүм. Тиги баягы мен өзүмдүн көз карашым боюнча эч убакта бизде дагы чектөө киргизбеш керек. Эмне тоскоолдук кылат, мисалы үчүн адилеттүү, акыйкаттуу, таза иштесе, уурдабаса, жебесе, элден коркуу эмнеге кереги бар? Мынакей 7 область турат, 7 өрөөн. Бүт бийлик колуңарда, массалык маалымат каражаттары, бүт телевидение, жергиликтүү бийликтин бардыгы 11 ай жашнакай иштеп туруп, 1 айды ошо 7 өрөөнгө чыкканга убакыт болуш керек дагы. Президенти баш болуп, өкмөттүн мүчөлөрү төш болуп алып туруп, өрөөнгө чыккыла белгиленген маал боюнча. Ар бир өрөөндүн ичинде өзүнүн ипподрому бар, чоң стадиондору бар. Жарыя салып койгула, түздөн түз бюрократиялык машинени иштетпестен ошо жерге чыгып алып, эл журттан коркпой, эгерде таза болсоң, колу жолуң таза болсо, бардык элге бирдей меники, сеники, мага караштуу эмес деп бөлүп жарбай, улуттун лидери болсоң, элдин алдына чыгып, ар бир өрөөндө курултайды уюштура бергиле. Сиз эми каршылык болбойт. Роза айым абдан туура аруу тилектерди айтып атасыз. Мүмкүн ал күндөргө да келип каларбыз. Буйруса аруу тилек бар сөзсүз түрдө. Убактыңызды бөлүп келип биз менен ойлоруңузду бөлүшкөнүңүзгө чоң рахмат айтабыз. Мен дагы бир жолу айтам, Кудай буйруса дагы бир жолугуп, анан ушул студиябызда дагы бир сүйлөшөбүз деген ой менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктасак. Рахмат сизге. Саламатта туруңуз. Саламатта болуңуздар.